96-97 жылдары биз Австрияга, Венага бардык. Анан бош убактардын бир күнү түндөсү поездга отуруп, Венецияны көрүп келелик деп Венецияга келдик. Эртең мененки поезд менен келип, кечинде кайра Венага кайттык. Анан Венецияда ары бери чуркап жүрөбүз. Ал кезде $100 командировочный берет эле бизге. Анан мен ары чуркап бери чуркап убакытташ туугандарга, тааныштарга сувенир аласың да. Биринчи эле сүрөткө чөсүң, анан досторго, туугандарга бир арзаныраак бир сувенир алып келейин дейсиң. Анан өзүмө бир $3-4 арзан галстук алдым. Анан Адаханга жолугуп, Адахан мен галстук алдым десем, ой жакшы галстук экен, мен сизге галстугуңузду жууп берейин деп, суунун жээгиндеги столго отура калдык. Анан чай ичтик, тамак ичтик. Анан счет алып келгенде $60 болуп кетти да. Анан мен деле Адаханда деле баягы тиги аз акча алда сувенир тигил боло алган. Кантип экен деп Адаханды мындай карап турдум, ал сыр бербей, зыңкыйып, миллионердей болуп туруп, анан акыркы $60 төлөгөн да. Анан мен ошону тиги ар дайым тамашалап айтып жүрчү элем да. Андай $3 галстукту $60 жууганбыз депчи. Анан Венецияда биринчи жолу барганбыз. Кечигип атабыз. Каяка барарыбызды мындай билбейбиз. Көчөлөрү ири буйру тарды. Анан водный таксиге кайыкка отуруп жеткиргиле деп калдык. Ал да бир $20-30 айтты. Анан макул деп шашылып отурдук. Бир 50 метрдей эле келип, суунун аркы жээгин алып келип өтүп, тиги темир жол вокзалына токтотуп койду. Көрсө жакын эле экен. Биз мындай билбептирбиз да. Анан кийин аны мен төлөдүм да. Анан Адахан мени шылыңдап күлүп жүрдү. Кайыкчы $30 дегенде сиздин өзүңүздүн өңүңүздү көрсөңүз болот эле деп. Анан ошентип биз Венецияга барып келгенбиз. Баягы мактыгынан дагы. Анан анча-мынча мен тил билбейм. Адахан анча-мынча англисче тилин билет. Анан кийин тиги кайыкчы менен айта баштадык да, сен кандай мынакей арка көздөн бер көзгө алып өтүп койдуң. Бул болбойт деп ал бакырып биз тиги кайыкчы менен сүйлөшүп атсак, полицейскилер келип калышты. Мен итальянча бир нерсе деп сүйлөдү, билбейбиз. Анан ал кезде бизде эме бар эле. Советский паспорт бар эле. Дип паспортта Советский СССР деп турат эле. Ошону көргөзсөк, чечип берип кетип калдым. Коем бербесек болбойт деп, анан ошо $30 берип, поездга отуруп Венага келип калганбыз. Мен аны көпкө шылдыңдап жүрдүм да, $60 дегенде Адахан, сенин өңүңдү көрүшүң керек эле депчи. Анан кийин чыккан $30 дегенде сиздин өңүңүздү көрүш керек эле деп тамашалап жүрдү. Эме $20 ордуна жуупсуңар да, 20 галстукка жуупсуңар да. Получается, ошондо баш аягы болуп $100 түштүк да, жана жерден отуруп кечигип калып, анан шашылып тиги кайыкка отуруп, кайыкчыга бир $30 бердик.